Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү биздин сабагыбыз тамеки тартасыңбы же тартпайсыңбы? Өзүң чеч деп аталат. Албетте, адам өзү чечим кабыл алганы жакшы, бирок маалымат алгандан кийин гана чечим кабыл алуусу керек. Ошондуктан биздин сабагыбыздын максаты тамеки чегүү бул жакшыбы же жаманбы темасын талкуулоо. Келгиле, баланын организмине тамеки чегүүнүн тийгизген тескери кесепеттерин карап көрөлү. Тамеки чегүү бул абдан зыяндуу адат. Күйүп жаткан учурда тамекиден абага көп зыяндуу заттарды камтыган түтүн бөлүнүп чыгат. Бирок эң эле уулуусу бул никотин, ис газы жана чайырдын кичине тамчылары. Никотин бул жагымсыз жыты жана даамы бар тунук суюктук. Ал кан тамырларга таасирин тийгизет. Алар жылмакайлыгын жоготот жана кан алардан жай өтөт. Бул инфаркт жана инсультка алып келет. Ис газы өпкө аркылуу канга кирет. Бул кычкылтектин жетишсиздигине алып келет жана организмге кычкылтек аз өлчөмдө кирет. Мындан улам тамеки чеккен адамдар тез чарчашат. Чайыр бул өпкөнүн ички капталдарына толо бере турган күңүрт жабышчаак зат. Бул өпкөнүн рагына алып келет. Силердин курбалдаштарыңар атаган өспүрүмдөрдүн чылым чегүүсүнүн бир нече себептери. Ушундай бир кырдаалды элестетип көрөлү. Достор чогуу паркка барып эс алууну макулдашышты. Паркка келгенден кийин алар классташтарын жолуктурушту. Алардын жанына барышты. Балдар алар менен чогуу тамеки чегип көрүүнү сунушташты. Балдар чылым чегишпейт. Алар сунушталган тамекиден кантип баш тартуулары керек? Жок деп айтуу оңой эмес. Бирок муну жасагандан кийин силер өзүнүн көз карашы бар жана аны башкаларга жагуу үчүн өзгөртпөй турган адам катары өз позицияңарды чыңдайсыңар. Силер үчүн эмне пайдалуу боло тургандыгын тандоого жана ден соолугуңарга зыян алып келүүчү нерселерден баш тартууга дайыма укугуңар бар. Бүгүнкү күндө тамеки чекпөө мода болуп бара жатат. Кыргызстанда тамеки заттарын сатууга чектөөлөр жана тамеки чеккен адам башка адамдардын ден соолугуна тамеки түтүнүн таркатуу аркылуу зыян келтирбеши үчүн бардык коомдук жайларда жана жумушта тамеки чегүүгө тыюу салуулар бар.